Дагы бир жолу сиздерге жакшы маанай кутман таң каалап, СТВ каналынын таңкы канал берүүсү өз ишин өз угунда улап жаткан учуру мынакей жогоруда эле жаңырган жакшы жагымдуу музыкалык чыгарма сиздердин кандайдыр бир жан дүйнөңүзгө жагымдуу, кандайдыр эмоцияларды гана пайда кылды деген ойдомун. Ал эми дал ошол чыгарманын аткаруучусу, көптөгөн эл аралык фестиваль конкурстардын лауреаты, ОТРКнын отличниги, азыркы учурда Ибарат студиясынын редактору Канымжан Жаманбаева бүгүн бизге конокко келип, кызуу маек куруп берүүгө өзүнүн даярдык экенин билдирет. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Саламат. Мынакей бүгүн бизге жаркырап, ушундай жакшы маанай куруш үчүн келип калыпсыз. Эртең менен сиз үчүн мындай туруу кандайдыр кыйынчылыктар жаратпайбы? Кыйынчылыктар жаратпайт. Күнүгө эртең менен турасызбы? Таң эрте. Тургуза турган кичинекей аллеям бар. Уктатпайм деле дебейсизби? Эрте турат. Тата мама деп соска менен чайын сурайт, сүтүн сурайт. Уктаган мезгилде берем. Жакшы. Ал эми мындай азыр эми ушул эки чылбырды бир тизгинде алып кетип бараткан кезиңиз. Жетишип атасызбы? Мынакей үйгө дагы, анан чыгармачылыкка дагы, анан мамлекеттик ишти дагы аткарып атасыз. Бул Алланын буйругу менен бардык нерсеге жетишкенге болот экен. Убакыт ушунчалык тар деп айтышат, бирок ар бир өзүнүн убакыт сааты менен боло берет экен. Жетишсе болот. Анын үчүн сиз эртең менен тургандан кийин эле бир кандайдыр бир план коюп бош керексиз өзүңүзгө, бүгүн муну кылайын, тигини кылайын деп. Анткени ошондой план жана тактык болбосо жетишпей деле калган учурлар болот го. Мамлекеттик жумушта бизде 2 жума, даже 1 ай мурда пландар коюлуп калат. Кээде жарым жыл мурда коюлуп калган пландар бар. Ал пландар өзүнчө белгилүү болуп калат. Анан өзүңүн жеке турмушуңдагы пландар, эми ар бир адамдын аткан таңы бул бакыт деп коет го. Албетте. Аман эсен турайын, аман эсен Кудай буйрса эртең күнү таңга жеткирсе деп эртең тургандан кийин анан өмүрүңдөн пландаган нерселериң анан ошолорду ишке ашырганга аракет кыласың. Албетте. Таңдан аткандан кийин. Ошо эртең менен тургандан баштап деп айтып атпаймынбы? Анан мынакей ошо азыркы кезде сиздин чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат экен? Чыгармачылыгыңыздагы жаңылыктар менен бөлүшпөйсүзбү? Чыгармачылыгымдагы жаңылыктар Кудай буйрса кайра эле ошол өзүмдүн бар жүрөгүмө жаккан мындай элдик жанрдагы ырлар менен кайрадан дагы бир иштешип атам. Өзүмө жаккан темаларды анан элге да жагыш керек да, бирок тек эле өзүңдү ойлогондо да болбойт. Анан бирок өзүң жүрөгүң менен кабыл алган тема бул элге жетет деп ойлойм. Ошон үчүн иштеп атам, акырындан баягы изденүүнүн үстүндөмүн деңизчи. Ал эми клип тармактарычы? Анткени азыр көптөгөн ушул ырларды хитке айланткан, ушу көбүнчө клип болуп калбадыбы? Бул клиптериңиз кандай болуп атат? Аларга буйрса мен жаңы бир ырларды даярдап атам. Быйылкы жыл мен сени Кудай буйрса тарттырайын деген ойлорум бар. Ойлоруңуз бар. Ал эми концерт тууралуу ойлор барбы? Ойлорум бар, Кудай буйрса. Көп жакшы нерселерди ар бир күнү ойлоп туруш керек экен да адам баласычы. Өзүңдүн могу ойлоо сезимди күнүгө жаңылап, күнүгө тазалап турса, жакшы нерселерди ойлопчу. Бул жакшы нерсе деп коет го. Анан бул албетте жакшы. Анан дагы өзүңдүн ден соолугуңду дагы кандай бекем чындоого даярдыкты билдирет эмеспи? Анткени ойлонуу сезими канчалык күчтүү болсо, ошончолук сен да өзүң сергектүүлүктүү болосуң го. Мынакей анан бүгүн сиз бизге куру келбей, комузуңуз менен келипсиз, өзүңүздүн эң алгачкы куралыңыз менен. Анда биздин көрөрмандарга жакшы таңкы маанай тартуулаш үчүн бир жагымдуу музыкалык чыгарма аткарып берип койбойсузбу жандуу үн менен? Макул, аткарып берейин. Өзүм деле ошол комуз менен окууга дагы комуз менен өткөм. Андан кийин ошо комуз менен чыктым. Элдин алдына элге тааныткан ушу комуз болду деп ойлойм. Анан элдик ырлардан ак кептеримди аткарып берейин. Макул, анда мук менен угалы сиздин ырыңызды. Ак кептеримди төгөйүн арманда
Ой, бөлүүнүңүзгө береке, чоң рахмат. Мынакей жакшы ырдарды бердиңиз. Деги эле сиз ырды тандап жаткан учурда эмнесине басым жасайсыз? Музыкасынабы же оонунабы? Биринчи албетте сөзүнө басым жасайбыз. Музыкасына оонунабы деп коем. Мен ошо сөзүнө оонунабы дейин дедим. Биринчи сөзүнө карайм. Сөзү жаккандан кийин, анан кийин ошого жараша музыкасына көңүл бурам. Ал Сөзү менен музыкасы шайкеш мындай туура келип калса абдан жакшы да. бирок келбей калган учурлар да болот эмеспи? Болот, эгер жаңырларды жаратып же жаңырлар менен иштеше баштасам, кээде туура келбей калса, мисалы, баягы патриотский темалар болуп калса, сөзү баягы күчтүү сезим менен айтылганда, ону ага туура келбей калса болбойт. Аны аткаруу дагы кыйын болуп калат, Баягы эми кабыл ала албай каласың да, ошон үчүн баардыгы төп келип турган абдан жакшы. Жакшы. Ал эми кандай жанрды тандайсыз ырдап жаткан учурда? Негизи ырларды өзүңүзгө тандоонун алдында. Эми көбүнчө эле баягы кыргыздын эле колориттери жакын болот да жүрөгүңөчү. Элдик ырлар. Элдик ырлар. Анан жаңырлар менен иштешкенде деле, мисалы аранжировкасын жасатканда ошол элдик колорит менен сөзсүз фольклорный типтес. Эстрадный ырлар бар, эми ал сөздөр эгер ошого туура келип калса, анда эстрада жагын жасап коебуз. Көбүнчө ушул Фольклорго, Жакшы. Ал эми мынакей деги эле сиз азыр көптөгөн 2-3 жумушту үй бүлө дагы өзүнчө жумуш эмеспи? Анан мамлекеттик жумушту, чыгармачылык тармакты да алып кетип баратсыз. Анан эң алгачкы ушу жумуш, бул үй бүлө жумуш дегендей эле, ал жерде кандай кожойку болдуңуз экен? Аны мен өзүмдү аябай жакшы, анан же орто ушундай деп айта албайм. Ал үчүн мен үй бүлөм билет, биринчиден кайын журтум билет, буюрса. Жакын жүргөн досторум билет, анан Кудайга шүгүр. Анан ошол кайын журтуңду айтып кеттиңиз. Кайын журтуңузду, досторуңуздарды кандайдыр бир сүйүндүргөн, кандайдыр бир шилекейлерин чуулткан даамдарды жасап жүрөсүзбү? Кудай буюрса. Жасайсыз. Качан ушу Кудайга шүгүр болотко жар болгондон баштап эле жакшынакай даамдарды жасап жүрөм. Жакшы экен. Анда алныңызга дагы ишенели, бирок ошол эки ишеничти тастыкташ үчүн биздин сизди ашканага жайыл дасторкон түрмөбүзгө чакырбайлыбы, кандай дейсиз? Мен макулмун, себеби мен ашканадан өзүм Кудайга шүгүр жакшы эле опытым бар. Турмушка чыкканга чейин эле бизди өзү апам аябай жакшы даярдап койгон, бизди аябай эмгекке тарбиялаптыр. Азыр ойлосом, атам менен апам экөө тең эрте өтүп кетти, бирок көрбөй калды алар. Анан атам дагы, апам дагы мындай көбүрөөк турмушка басым койчу да. Атамдын ушул сөздөрү эсимен кетпейт. Бала кызым, ошо идиштериң таптаза болсун. Анан жапканданың, жасаганданың аябай жакшынакай болсун деп берчү да. Анан жасаган тамактарың даамдуу болсун. Элди тамак менен аласың. Дасторконуң бар, адам болосуң дечи да. Көрсө адам дасторкону менен адам болот экен. Дасторконуң жайылып туруш керек экен. Кыргыздын өзүнүн бул илгертен келаткан каада салты ушул экен да. Бардык нерсе даам менен экен. Көп жакшылык иштерди даам менен бүтүрөсүң, даам менен бата аласың. Анан бата менен өн өсөткесиң. Мен ушул жагынан Кудайга шүгүр, канчалык элден бата алсам, ошончолук жакшы иштер болуп турат. Апам болсо бардыгын тиги короо жайга чейин эле үйдүн эле иши эмес. Ошо бардыгын эле. Тиги эле ушу аял заты бүт жерди камсыздап, бүт жерди бир алат эмеспи? Анда сизге мен чоң рахмат айтам. Аябаганда жакшы кептерди, жакшы маек куруп бердиңиз. Ал эми өзүңүз макулдугуңузду берген соң, албетте сизди кийинки музыкалык сиздин аткарууңуздагы чыгармадан кийин кесиптешим Алина менен Жайыл дасторкон түрмөгүнөн көрөлү дагы, сиздин дагы бир жакшы даамыңызга күбө бололу. Рахмат. Мен даярмын буюрса. Анда эмесе биз дагы сапар алалы ал жерге. Nur
деп толқынға мен деп düşüme girdin tünde sen düşüme girdin tünde sen Akşam karışanışıp kanatın bülüp biyikken Көңілді таңартып қайберен жүрген бейітпен Көл болып жалқып жып болып аңқып Düşüme girdin tünde sen Düşüme girdin tünde sen Kül bolup çalıtıp çıt bolup аңқып Düşüme girdin tünde sen Düşüme girdin tünde sen Тоқтола жүр деп толқынға мен деп Düşüme girdin tünde sen Düşüme girdin tünde sen Düşüme girdin tünde sen Кутман таңыңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто ырчы Татынакай айыңыз Канымжан Жаманбаева деген ырчыбыз конокко келген. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Араткан таңды жакшы күлкү жана ошондой эле тамак менен ачкан эң жакшы кечке чейин демкүчү болот экен. Анықтан сиздин дагы бүгүнкү күлкүңүз бетиңизде жылмайып турат. Ал эми тамакты болсо анда баштайлы. Кайсыдан баштасак? Мен бүгүн сиздерге ошо кыргыздын эле улуттук тамак ашынын бири бул быжыны алып келгем. Эң жакшы. Бул быжыга анда эмесе баштай берели, кандай кылып жасайт? Мен жардам бере берейин. Эмне кылайын да? Мен бирок быжыны жасап көрбөптүрмүн. Аракет кылайын сизге жардам бергенге. Сиз ошол бир бен сави, бир картошканы арчий берейин, тазалап. Мына телекөрүүчүлөр бизден алыстабаңыздар. Азыр биз болсо тазалап баштадык. Сиздер да эгер көрүп турсаңыздар, биз менен баштасаңыздар болот. Буйруса, чогуу бүтүп калат болуш керек. Айтсаңыз, ошол быжыны тамак үстүндө жакшы оокат кылганды ким үйрөттү эле? Ким сизге түрткү берди ушул жака? Эми ар бир эле аял заты мындай бала кезинен эле өзү көп тамак аш болобу же кандай үй оокат болобу негизинен энеси, анан айылдаштары, мугалимдери түрткү болуш керек да. Жардам берет, жакшы. Албетте биринчиден үй бүлө үйүнөн болуш керек. Атанын таасири сөзсүз болуш керек. Көбүнчө турмушка чыкканга чейин көптөр тамак жасабай жүрүп, анан турмушка чыккандан кийин көбүнчө кайненеси жакта үйрөткөн болуп эсептелип калат го. А сизде кичинекейиңизден эле үйрөнүп алган кезде? Мен өзүм мектепте аябай коомдук иштерге, ар бир иштерге мектепте өзүм жакшы окуган менен дагы коомдук иштерге да активист болчумун да. Ар кандай музыкалык жанр болобу же ар кандай конкурстар болобу баардыгына эле активдүү катышат эле. Ошол кезде эле эмгекке тарбияланган адам кийин деле ошол болуп калат экен. Ошон үчүн мен ойлойм, эн ата бала төрөлгөндөн кийин эле окуу менен бирикте эмгекти да кошо үйрөтүш керек экен. Анда сиздин ошо чыгармачылык жолуңуз кичинекей бала кезиңизден эле башталган экен. Ошондо тагыраак айтканда канча жашыңыздан башталды? Мен окуу элек кезимде эле башталгам. Чыгармачылык өнөрүмдү 5 жашыңызда эле тамтаңдап тура калып, мен ырдап берем деппи? Андай деп айта албайм, канча жаш экенин билбейм, бирок апам үй жыйнатчы. Үй жыйнатканда ошо үйдү жыйнап баарын бүтүргөндөн кийин эле үйдөгү шыпыргыны ошо шыпырып баары бүткөндөн кийин аябай таза сууга жууп келип алып, яшигин алдыбызда арык бар эле да. Ошол жерде эле шыпыргыны таза жууп келип алып туруп, анан кайра кургатып, анан кийин кайра комуз кылып кептип. Кезек эмди комузга келди деп турам, баштачыңыз турбайбы? Комузду анан музыкаларды коюп аябай бийлечим.
тамакты жасап кой дечи, уйду саап кой дечи, нанды жасап кой дечи апам. Уйду дагы саап, үйдөгү жумуштарды бүтүрүп, анан кийин комузуңуз болсо шыпыргыдан болуп, комузга кандайдыр бир өзүңүздөн жан дүйнөңүздөн өзүнчө чыктыбы шыгыңыз же болбосо атайын ошол сабакка барып үйрөнүп анан келечектен болдубу? Телевизорду көрүп, көп жанагындай улуу муундарды көрдүм да. Адамга өзү бир нерсе негизи таасир берилет да. Мен ойлойм, атайын дарт катары эске. Улуу муундарды көрчүм. Мисалы Самара Токтокмалар ойногондорун көрчүм, циркти көрчүм, аябай жакшы көрсөтүүлөрдү көрүп, ошолордун да таасири деп ойлойм. Анан аларды туурап ойносом эле өзү эле күбөгө келип, көрсө слух менен ритм керек экен да музыкант болуш үчүн. Ошол слух ритм бар экен менде. Комузду өзүм эле үйрөнүп кеттим. Андан кийин анан мектепте окуп калып, анан кружокторго катыша баштадым. Жакшы. Сакиев деген агай бар эле, ал үйрөттү. Максат Кулатбеков деген агай бар эле, ал дагы комшулар ансамблине кошуп, алар дагы үйрөттү. Ошентип үйрөнүп калдым. Күйдөн баштаган экенсиз эң биринчи. Анан кийин жан дүйнөңүз менен дароо эле ырдап баштадыңыз. Жок, ырдачым өзүм. Өзүңүз эле кичинекейиңизден эле жакшы экен. Биз укканбыз да атайын ушундай ырчы болуш үчүн, мисалы жакшы жандуу үнү менен аябай ушундай жакшы бериш үчүн атайын ушундай вокалга барыш керек депчи. Анан вокалдан үн өсөт деп. Ошого чын эле ошондой таасир береби же барган жоксузбу? Жок, мен окуп бүттүм да. Атайын бардыңыз Арабаевдин музыкалык факультетин бүттүм. Жакшы. Тиги консерваторияны атайын ошо жана Улук мырза Полоцтун өзүнөн окудум да. Улук мырза Полот биз да угуп калабыз. Экинчи диплом ошол. Анда сиздики ошондо чыгармачылык жагыңыз көбүнчө эстрадный эмес, фольклор жакка көбүнчө басым кылат экенсиз да ошол жакка. Келесен айтсаңыз, ушул быжыга кандайдыр бир атайын бир форма түзүш үчүн атайын үйрөнүш керекпи? Окууга барып, курска жазылып коюп, алдын ала ушундай депчи. Же болбосо өзүбүз эле мисалы сизди көрүп туруп эле дароо эле үйрөнө алабызбы? Мени көрүп туруп эле дароо үйрөнүп алсаңыз да болот. Анткени биз көрүп эле дароо үйрөнүп алганбыз. Сиз өзүңүз, Ооба. Жакшы экен. Анда мен бардыгы эле энаталар, ар бир эле адамдар, мисалы ар бир айылда болобу, шаарда болобу, ар бир кыргыз адам баласы койду соет. Койду сойгондон кийин сөзсүз ичегини жууп артат. Анан кийин жанагындай ичегиден ар кандайларды жасайт да, мисалы быжык жасайт. Быжын деле түрлөрү бар. Мен ошонун азыр жылан өрдөгүн жумурткалар менен жасап берейин. Бүгүнкү анда тамагыбыз ошо дал ошол быжыдан кандайдыр формага келтирилип тамак жазылат. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз мына азыр сабизге убакыт келип калган экен, сабизди турап жатабыз. Андан соң пияз, даамда эмнелер кошулат? Картошка да. Сиз батыраак турайт экенсиз, мен урап күтүп турам. Эмне кылып жүрөйүн мен анда? Туз салабыз. Тузун унутуп калсаңыздар даамсыз болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн тузду унутпаңыздар. Ачык элемпирде салынабы бул жака? Азыр өзүнүн мындай таштары бар. Чорный перец. Буга да атайын сатып алыш керекпи же болбосо бардык эле үйдөгү мисалы перецтерди колдонурсак болот, Перецти колдонсо болот. Андан кийин приправа дагы атайын даамга келиш үчүн, Ооба. кошулат экенбиз. Туз менен ушуларды сөзсүз кошуп коюш керек да. Жакшы. Тыштан барып ырдап, комуз менен үйгө келип тамакты тыпылдатып жасап, андан кийин үйгө сунат кезде тамагыңыздар даамдуу болсун деп. Жакшы экен. Буга кичине кичине ошобуз азыр. Аралаштырып алат экенбиз, Ооба. Эт да кошулат, буга. Канча убакыт буга кетет негизи? Эгер коноктор келип калсам, быжы жаза Канча элесек. кеткен, мына өзүңүз көрөсүз. Канча кеткен. Канча пияз, канча картошка, канча сабыз кеткен, өзүңүз карап көрүңүз. Анда мен буйруса үйгө конок келип калса, анда дароо эле ушунча убакыт кетет деп эсептеп туруп эле дароо жасап берип койсом болот, Жакшы экен. Ичмайга мисалы койдуку, уйдук айырмасы жокпу же атайын уйдукун гана кошуш керекпи? Койдукуна эле кошом. Уйдукун кылса уйдукун кошом, бирок бул койдун ичегиси да бул. Мисалы уйдукуна деле жанагындай жоон ичегleri бар го, мындай. Ошолор менен деле жасап жасап коюп, эркин өзү менен жасап коюп. Уйдукунан деле жасаса болот экен анда. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эмди сиздер үчүн жагымдуу музыка.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз фаршты дайындап койдук. Эмди кезек ичегиге келди. Ичегин болсо биздин Татынакай айымыбыз өзү түйөт экен, атайын өзүнүн колу менен өрөт. Өрөт экен, кечиресиздер. Бул ичеги кадимкидей эле койдун кара ичегиси. Ушуну таза жууп алгандан кийин муну буюрса 5 өрүм кылып монтуй беребиз. Оп-оңой эле. Андай талдап өрдөп турса ал чачты өрөт. Мындай ичегин өрөт мына. Эми 5 өрүм деп коет. Илгертен баягы кыргыз меле бул кара салттары да улуттук кармагачтарын түрлөп жасап берген биздин энелерибиз, эжелерибиз, жеңелерибиз, айылдаштарыбыз. Мисалы биздин айылда аябай атактуу ташкордоочу адамыбыз бар, Райымбек аке. Дейбиз. Ошол Райымбек акеден аябай көп адамдар үйрөнүшөт. Иштерек, токтогул иштерегинде. Мисалы келген коноктун бардыгын мынакей 5 өрүм менен анан кийин ташкордосун отко кактап укмуш кылып бышырат, шашлыкка окшоштуруп. Анан ичегилерин түрлүү, ар түрлүү кылып, даже жада калса таш бакка да жасап коет. Атайын, ичегиден да. Ар кандай кылып түрлөп кооздоп жасайт да. Бул эми келген коногун кандай кылып сыйлаш, бул тамак дастурканы менен экен да. Анан бизге ошол эми апаларыбыз жасаган жанагындай ичегилерди жасайбыз, жанагындай жүргөмдөрдү. Анан кийин анасындай 5 өрүм беребиз. Мына телекөрүүчүлөр түйүп жатканын көрүп жатат болуш керек. Ушинтип үйрөнүп алсаңыздар болот экен. Ичаган артып калганда түйүп калгыла дейчи да, бирок мындай эле кооз эмес, мындай эле кылып түйүп койчу. Ошо. Жүргөм жасап берейин анда. Таласта ушундай эле кылып койчу да. Мен муну биринчи жолу көрүп атам, ачыгын айтсам. Муну бизде Токтогулда айрыкча иштерегинде ар бир үй бүлөдө билишет. Бардыгы. Анткени жанагындай бизде үлгүлүү үй бүлөлөр бар. Ошолордун жанагындай көп коноктору болгондо, эки жактан конок алганда биз айылдыктар, ошо жердеги кыз келиндер жөн турбай бүт баары жардам. Атайын чогулуп барыңыздар. Ошондой ынтымак бар, барып бүт жардам беришип, тез эле жасап, жакшынакай конокторун узатышат. Нандын түрлөп жапкан түрлөрү да бар. Ошол жака мен барышым керек экен. Барыңыз, Токтогул. Чогулуп жатканда мен да барып колумду ала коюп. Бат-баттан. Жакшылык, ар кандай тойлор болот, ар кандай чоң мерекелер болот. Негизи ушинтип чогулуп турган жакшы го баардыгы. Айылдын өзлөрү эле жасап коюшат. Айрыкча ушу Токтогулдун иштерегин Саргат айылы. Мен өзүм айылымдагы элдер. Өрүп жатып эле жан дүйнүңүз менен бир ырдап бербейсизби биздин телекөрүүчүлөргө? Макул, ырдап берейин. Биз жүргөн айыл түн кайда, биз жүзгөн жапар гүл кайда, көзүңдөн секет болайын, көрүнүп койчу бир мага, көзүңөн секет болайын, көрүнүп койчу бир мага, көрүнүп койчу бир кайра. Баракелди. Жалбырак жайдын кечелери, жамаша баскан кезели, тамаша кыял сөз айтсам, тарынып өштү кезели, тамаша кыял сөз айтсам, тарына түштүм кезели. Фарштык кененирээк. Үнүңүзгө береке. Рахмат. Фарштык кененирээк салыш керек. Чоңураак, жоон жылан болгон. Жылан пайда болуш үчүн, Анда биздин жыланыбыз бүгүн мындай толугураак жылан болот окшойт. Тем более неме? Мындай да. Баягы келген элди эле жакшынакай неме жеп Толумдуу кылып, берекелүү болуш үчүн. Негизи айтып коет го, мисалы үйгө конокко барганда эң биринчи ошол жүзүм,
ошол айым тозуп алган. Анан кийин ошол жасаган тамактарына депчи, анан барып ошол келген конок мындай жүрөгү толуп, ичи дагы курсагы да тоюп бактылуу болуп кетет депчи. Ошондой чындай эле карабайсызбы, мына тамакты дагы өзүнчө атайын касиеттүү кылып башкача кылып жасаганда өзүнүн кандайдыр бир касиети болот турбайбы? Биздин жыланыбыз пайда болуп баратат да буюрса. Өрүлгөндөн кийин ортосуна кайра салып коюп турбай, Үйдөн да көп жасайсызбы? Көбүнчө кайсыл тамакка үйдөн басым кыласыз? Басымды мен антип бул тамак дебейм. Билбейсиз, Жок, ошол продуктка жараша, анан келген элдин кандай тамак жээрине жараша, анан үй бүлөдө кандай кимибиз кандай тамак жакшы болсо ошол тамак. Мага эч кандай айырмасы жок кайсыл тамак. Баарына эле ошондой эле убакыт кетет, баарына ошондой эле бирдей эле. Эгер ошол тамакты жакшы жасаганы билсек, анда баардыгына убактысы бирдей турбай, Эми кичине буларга убакыт бир аз кененирээк кетип калат. Себеби ичегин жууш керек, тазалаш керек, анан кийин мынтип жасагангачы. Анан эми кичине айырмалар бар да, убакыт боюнча атат жакшы эле. Бул ошондо диетский тамак болуп калабы же диета болуп калат, анткени бул фарштан. Көбүнчө ичинде. Ардактуу телегөрүүчүлөр, мына баардыгы даяр болуп калды. Буюрса эмди өрдөктү кантип жасайт? Ошол тууралуу сиздерге кеп салмакчыбыз. Жана өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз жөнүндө дагы бир ирет менде суроо пайда болду. Айтсаңыз, ошол бала кезиңизден эле ырдап баштаган экенсиз. Ошоңузду дароо эле улантыңызбы же кайрадан ортодон башка жакка кетип калып, же болбосо английский тил, же болбосо башка жакка да кетип калган убактарыңыз болдубу? Эми бала кезимен жанагынтип чыгармачылык дүйнөсүнө аралашкандан кийин окуган окуумда бул буйрук менен музыкальныйга окуп калдым да. Мен өзүм эска музыкальныйга окубайсың деген. Үйдөгүлөр, каршы болуп. Негизи ушундай болушот, көбүнчө эле. Сен бул жашоодо артист болсоң болбой калат деп, неге болбой калат? Эми түшүнүктүү да баягы каршы чыгышкан да. А мен ошого журналистика тапшырам, анда жакшы мугалим болуп чыгам же жакшы журналист болуп чыгам деп келип журналистика тапшырып өтпөй калдым. Бүт чыккан макалаларым Кудайым буйруп өтпөй калдым дейсиз. Жок, буйруп эмес, мен өзүм негизи сүйгөн кесибим болчу ал билет. Эми жана музыкалный жагына каршы болуп атса, мен өзүм ыр жазчым. Чыгармаларды кичинекей болсо да сочиненияларды жалаң эркин темада 5ке жазчым. Кыргыз тилинде. Өзүм ырларды ыр түрүндө жазчым ба. Анан жана сочинения эркин темаларды. Анан кыргыз тил адабиятында өзүм аябай жакшы көрчүм. Баардык сабактан жакшы 5 окуганым менен айрыкча өзүңүн жүрөгүңө жаккандагы неме болот да, сабак. Жүрөгүңүздө бирок ырдайын деген бар. Журналист болом анда деп өзүм чечим чыгарып ошентип келсем, өтпөй калдым. Экинчи жыл дагы тапшырсам өтпөй калдым. Бул Алланын буйругу деген чоң нерсе экен. Мен абдан ишенем да Кудайдын буйругуна. Келип анан кийин музыкалныйга жанагы өтпөй калды. Келип менде жердештерим күбө. Жердеш кыздарым, ой сен музыкалныйдан аябай жакшысың, кел андан көрө музыкалныйга тапшыр дешет. Мен чет тилге тапшырып коем да, себеби баягы өзүң реальный билбей кыласаң ыраазы болосуң да. Бизде ушундай мектепте мугалимдерге мен абдан ыраазычылык билдирем. Эн атадан кийинки тарбиялоо ошо мектепте менен үй бүлө эн атаңдыкы баягы биригип бул чоң фундамент экен да биздин келечек үчүн. Анан кийин мен өрдөктү баштай берейин да, анан айтып берейин. Фаршты салып берейин. Баягы мугалимдер жакшы окутуп жанагынтип балдарга жакшы көңүл буруп, эн атада жакшы көңүл бурса балдарга башынан. Анан ошого жараша эле болуп калат экен да. Бул жака келип деле жанагынтип мен жердеш кыздарым кымбат Маразыкова. Сен музыкалныйга эле өтөсүң, жөнүн өтүп кетесиң деп болбой ушинтти да. Анан комиссия менен өткөм мен. Мына азыр мугалимдерим бар. Жаныш Рыскулов өзү замдекан болчу, ошондо ошол алган комиссия түзүп. Себеби мен акыйкат жок деп айттым да. Десем эмнеге дедим, мен ошол университеттен кулап келдим. Журналистика тапшырып, анан акыйкат жок экен. Мен ошон үчүн иностранецке тапшырдым. Куласам да реальный кулайм деп. Себеби билбейсиз. Өзүң тилиңде, родной тилиңде эч кандай тилдерди азыр деле билбейбиз да. Өзүң эле эне тилиңди билишиң керек да. Негизи жана биз кошумча жанагындай английский, французский, немецкий 3 тилди үйрөткөн бизгечи мектептен. 3 тилдин чын айтканда өзүң тилиңде эмес, даже жарымындай деле билбейсиң да. Анан кийин ошон үчүн куласам ыраазы болуп кулап кетем деген максатта жашмында да курч кезин ошентип тапшыргам. Документтеримди Жаныш Рыскулов алды да, сен акыйкат жок дедиң. Акыйкат бар экен, эми далилдеп берем деп туруп комиссия түзүрдү. Эгер сен ошончо кыйын жакшы билсең өтөсүң деп.
Ошо менен комиссиясы 5 койду. Мен 5ке татыктуу тапшырттым көрсө. Анан бул Кудайдын буйругу. Ошондон Кудайым буйруп, анан ошол жака өтүп, анан окуп калган экенсиз окуп да. бүтүрүп, экинчи деле окуу жайды кайра консерваторияны уланттым. Аны деле Кудайга шүгүр бүтүрдүм. Эми буйруса. Ошол окуп жатып эле дары клиптер тарттырып, ырларыңызды жаздырдыңызбы же бүткөндөн кийин анан Жок, баштадыңызбы? окуп жүргөндө эле мен 90-жылы студенттик жаз фестивалынын лауреаты болгом. Андан кийин алар ошол жакта жеңип жооп, Сочиге путевка берип жөнөтүшкөн. Жакшы. Мени Индияга жөнөтүшкөн ошо. Сиз өзүңүз Индиянын кыздарына окшош экен деп айткан жок белең өзү көптөр. Индияча билечим да мен. Окшош да Индия өзүңүздү. дейм биле, лауреат болгом мен. Жакшы. Куттуктайбыз, бирок өтүп кетсе дагы. Албетте бул нерселер баары игиликтер эсиңизде калат эмеспи? Эң биринчи жолу ушул сахнага чыкканда кандай болду? Толкундануу болдубу сизде? Мен азыр эми бала кезимде эле аябай бийлечим, ырдачым. Атайын барчыңыз. Айтчым. Жок, эми мектептеги кезде эле кароо конкурстарда, фестивалдарда алып жүрүшчү да. Бүт жакшы окуган окуучулар, анан өнөрлүү окуучулар катышчу да. Ошондо эле эмне конкурс болот, эмне болсо эле мен биринчи ошол место алчумун буюрсачы. Анан сахнага чыкканда анда тартууну болгон эмес анда, э? Эми баягы мындай болот, кадимкидей мындай толкундоо болот. Так баары эле жакшы. Жакшы экен. Анан азыркы учурда да ошол бир эле ошол комуз менен ырдап, фольклор жагын гана алып кете атасызбы, же болбосо эстрадный жагында ырдап кетсемби деген оюңуз барбы? Эстрадный жагын деле ырдап жүрдүм. Дагы мындай басым берип дагы клиптери айрыкча фольклорный жанрга көбүнчө. Жакшы. Так мен өзүм баягы редакторский жумушумда деле көбүнчө Ошол жумуш тууралуу да айта кетсеңиз. Айтып калдыңыз. Акындардын айтышын алып чыгам. Долбоорум ошол. Жакшы. Анан концерттерди уюштуруп, Алып бара чогуу, алып барам, даярдайм өзүм. Мисалы Сүйдүн Төлөкөгө окшогон эжелердикин өзүм даярдап, баарын өзүм чуркап, концертинде коюп барам. Бардыгына кантип жетишесиз? Же атайын баарына убакыт жетишсе болот, убакытты туура пайдаланса жетишсе болот. Жакшы экен. Анан өзүңүздөн кызыңыз дагы бир убакта ушул чыгармачылык жолго келет дегенде угуп калды элек. Ооба. Анан кийин азыр эмне кылып жүрөт? Кызым азыр окуп атат Москвада. Медалист болуп бүтүп кеткен кызым. Анан кийин 3-курста азыр Юр Академияда Москвада окуп атат. Жакшы. Бул жака келип анан кийин сиздин өнөрүңүздү алып кетейин деген ойлор барбы же андай жокпу? Эми атасындай юрист болом деди. Балдарды кыйнабаш керек. Өнөр эч качан тоскоолдук кылбайт. Өнөр баардык кандай кесипти алса деле, өнөр баардык жерде кошо жүрө берсе болот. Мен деле иштеген ишим мисалы башка да редактор болуп атам. Өнөрүмдү кошо ала жүрүп атам. Ырдайсыз ошондо да. Ал деле өзүнчө бир жакшы жумуш болуп калат өзүңөчү. Жакшы экен. Анан пландарда буйруса клип тартып, жаңы ырлардан чыгарайын деген да ойлоруңуз бар экен да. Ойлорум бар буюрса, ойлорум абдан жакшы. Ушул убакытка чейин канча клип, канча ыр жаратып койгонго жетиштиңиз? Эми сандарын айта албайм, санаптырмын. Ага эми эл күбө да. Баардык чыгармачылыгыңа, баардыгына эл күбө болот. Эл тараза, эл күбө. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эмди кезек сиздер үчүн жагымдуу музыкага кабыл алып коюңуздар. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, эмди биздин жагымдуу ырдан соң дагы биздин тамагыбыз даяр болуп калган экен. Жасап. Албетте буш элек бул жакта түйүп жатат, атайын чыгып кетпеш үчүн, Бул ошондо өрдөктүн жумурткалары болуп калат экен мына. Эки жагын бекем байлаш керек экен, ортолорун жанагындай түйгөндөн кийин баарын байлап чыгат, Мына көрүп атыңыз. Эми бул өрдөгү. Өрдөктүн өзү. Бул жагы мынтип башын кичине толтуруп мынтип коюп. Ошондо. Кооз, сулуу, жашнакай, өрдөк. Эженин колунан атайын жазалды. Бул өрдөктү кайсы убакытта, мисалы кандай коноктор келгенде мисалы тартууласак болот? Муну эми кыргыздар илгертен баягы жанагындай 5 бармакка чейин ичектерди бышырып, алдында жанагындай куда сөөктөргө тартса болот. Өзүң аябай кадырлуу меймандарды күтсөң болот.
бир туугандарга деле жасап атайын тартсаң болот. Анан айрыкча ошо биз эми айрыкча жанагындай кадырлуу конокторго беребиз да. Буларды чыгартып бышкан айында ушинтип саласыздар. Азыр бир аз немеге салайык конокторго. Бул өрдөк. Мына тартканда да ушундай кылып тартылыш керек, э? Өрдөк анан бышкан айын тике тургузабыз, анан монтип жумурткасы менен тартабыз. Дагы көздөрүн, тилдерин жасайбыз. Азыр мага газды күйгүзүп бериңиз. Макул. Мына эми дайын болуп калды. Кезек бул жака салып бышырганга убакыт келди. Ар бир тамакты саларда биз бисмиллахиррахманиррахим деп салабыз. Мына буга салсабыз. И ушинтип пиширип. Жакшы. От кандай болуш керек? Катуу болуш керек? От биринчи кайнагыча катуу болот. Анан кийин жайлатабыз. Катуу болгондон кийин. Муздак сууга салынат, э? Даяр болду. Буюрса эми кыйнап чыкканга чейин күтүп турушубуз керек экен да. Канымжан эже бул ашканада эле ушундай татуктуу эмес, ал эле эмес, дагы өзүнчө да оригиналдуу нерсеси бар экен. Ал эмне десеңиздер, кол өнөрчүлүгү, сайма саю дал ошол жагы дагы эң жакшы экен. Ошол жаккан да кезек өтсөк. Мына ардактуу телегөрчүлөр, эми биз кол өнөрчүлүгү жакка келген учурубуз. Бул столдун үстүндө отургандардын баары биздин Татынакай айымыздын колунан жасалган экен. Ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Булар тууралуу айта кетсем, бул атайын өзүмдүн эле баш кийимдерим, булар менин өзүм эле сахнага кийчү кийимдерим. Мынакей, булар баардыгын мына бисерлердин шуурларын тизип кайрадан иштеп чыгасың, мынакей. Булардын баарын колго тигип чыгасыз. Бул колго тигилген өзү, мынакей, бул топу делечи. Ошо канча убакыт кетти ошо? Эми убактысын канча кетти айта албайм, себеби мына аябай көп убакыт талап кылат. Мисалы, мынакей, бүт орнаменттерин чийип алып туруп эле биринчи сыртын монтип, бүт ак шууру менен бастырып алып, бул кыргыздын оюлары да. Анан кайра ичин майда шуурлар менен толуктайм да, ичин толтурасың. Анан ар бир мүйүзүнө да туура келиш керек мунунчу. Шырдак баскандай эле муну деле толук бастырыш керек да. Анан кайра буларын өзүнчө иштеп чыктым ба. Сахнага ылайыктап өзүмө туура келгендей кылып эле. Айсаңыз ушуга ким үйрөттү сизге түрткү берип атайын? Келиңиз отургуп? Жок, антип эч ким бисер шууруларын кооздоп бастыр деп үйрөткөн жок. Бул эми ар кандай нерсе адам өзүнөн эле го көп нерсе. Сахнага чыкканга өзүм кийимдерим кооз болушун үчүн эле өзүм отуруп кээде өзүмө шапкасы туура келсе же кооздугу туура келбей калат, же атайын заказ беришим керек ал үчүн. Анан өзүм ойлогондой кылып жасалган мага туура келди да. Анан колумдан келет экен, өзүм жасап көрсөм жакшынакай эле. Башынан эле чыгармачылыгым башталгандан баштап эле өзүм ушундай нерселерди жасап коюп жүрөм. Бул жакта да шүкүлө бар. Бул деле ошондой. Мынакей, неме бисерлерин эле монт иштеп койдум. Мынакей. Бул оюлдарды дагы өзүңүз оюлдарды саласыз? Эми буларды нолар готовый эле, мынакей бисерлер, буларды үтүктөп эле кооздоп коебуз, мына булар. Ручной мынакей мыналар да. Мыналар колдуку. Жакшы. Мынакей. Анан мыналары кыздардын колдуку бериле турбай бул Ооба. Атайын кийип чыкканда. Ооба. Бул деле мен өзүм колуман чыккан кийим, мынакей. Булдар деле бүт колго жасалган неме шуурлары өйдө турсаң, мына көйнөккө делечи. Мыналар бүт колго, мыналар бүт бисер, мынакей. Өзүңүз таап чыктыңыз? Ооба, өзүм тактым, мынакей. Булардын деле бүт мыналар баардыгы колго тизилген бисерлер. Кандай сон? Мындай көп кийим, азыр дагы башка кийимдерди көрсөтөм, ошол. Ушундай шуурлары менен кооздоп. Атайын убакытты бөлүштүрүп, кечинде отуруп алып, анан кийин кооздоп баштайт. Көбүнчө буюрса ушу көлгө эс алганда же бир ушундай бир эс алып калганда деле
эс алуу менен көлгө бирдикте барганда отурабай. дагы жөн эс албастан Ошол- отура калып Ошол көлдүн жээгинде бүткөн кийимдер мына шөкүлө, тиги топу, ногул топу. Бул почти баары эле көлдөн бүтүптүр. Шурлар. Ал эми бул чачыктар болсо боз үйдүн чачыктары. Буларды ошо бир аяш энемен үйрөнүп, өзүм боз үйгө кызыгып жүрөм. Баягы жанагынтип сахналарды жасаганга болот экен. Сахнанын деле боз үйдүн колорити мененчи. Мен өзүм айылда бир сахнамды жасап көрдүм. Мынакей могу чачык мисалы боз үйдүн эле чачыктары да булар. Илгеркилердин чачыктары аябай башкача экен. Мындай эми билесиздер да кандай жибек жиптер менен жасалчу. Азыр биз эми Кытайдын жиптери менен мондоп сахнага атайын ушинтип кооздоп неме кылып атабыз да, жасап көрдүм сахнаны. Абдан жакшы болду мынакей. Жасаса болот мынакей. Мына чачыктар. Буларды жасап үйрөнсө оңой эле экен. Анан эгер сизге атайын ушундай заказ берип тигип бересизби десе, тигип бере аласызбы? мен атайын заказ алып да көргөн эмесмин, заказ албайм. Мен баягы өзүм чыгармачыл адам болгондон кийин мен өзүмдүн эле кийимдеримди даярдап жүрөм мынтип. Анан анча мүмкүн жардам керек болуп калгандар болсо көрсөтүп берем. Анан өзүлөрү да тигип аракет кылыш керек да. Колунан келгендери болот, келбегендери деле болуп калат. Аракет кылса берекетти. Эми баягы өзүң кийимиңди өзүң кооздоп алыш бул жакшы эле го. Мисалы кечиндеги салтанаттарга барсаң да жарайт, мисалы мына кийим турсаң. Мына салтанат кечиндеги ар кандай тойлорго барса болот, мындай вечерний кийим издеп эле жүрүшпөй. Ар кандай мына өзүлөрү эле кооздоп алса болот. Мунун сыртынан да азыр дагы неме чыптама белдемчилерин да кийгизем, мынакей кыргызча колорит болуп калат. Бул вечерний болуп калат мынакей. Сыртынан кайра да башкаларын кийгизсе болот. Мунун топусун жөн эле кийгизип койдум, бугачы. Баягы көрсөтүш үчүн. Сизди укту элек ошол жакта атайын сиздин маданият эмесин үйүнө атайын сиздин атыңыз, ысымыңыз коюлган депчи. Ошол тууралуу да айта кетсеңиз. Ооба, мен өзүмдүн жеримде, өзүмдүн элим ошо маданият үйүн өзлөрү жасап, куруп, баарын бүтүрүп, анан кийин элиңен бата алып кет деп чакырышкан. Ошондо мен ушундай кыргызча кылып, сахнаны ушундай жасап бердим да. Ооба, көшөгөсүнө чейин баардыгын профессиональный деңгээлде жакшы аракет кылып жасап бердим. Ошондо ушундай чачыктарды баягы сахнага боз үйдүн ичин элестетип жасап, анан ушундай чачыктарын, анан орнаменттен баягы көшөгөлөрүн жасаганга аракет кылып, сахнанын ошондо кооздоп бердим буюрса. Анан элиме да ыраазымын, рахмат. Ошончо баягы урматтап, сыйлап, анан кадырлап, биздин кызыбыз деп атымды өзлөрү ыйгарып, мен макул болгон эмес элем, бирок баарын өзлөрү макулдашып бүтүрүп коюп, анан эми батаңды алып кет элиңден деп чакырганда гана даярына бардым мен. Анан элдин батасын алганга даяр болуп, мен дагы жакшынакай болуп барып, батасын алып келдим. Жакшы, биз да куттуктайбыз. Жакшы ийгиликтер алдыда күтүп жүрө берсин. Ар дайым ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрө бериңиз. Ал эми мына ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп алгандай эле биздин Татынакай айымыбыз бир эле тамак жасаган жактан дагы эмес, жакшынакай ушундай кол өнөрчүлүк жагы да бар экен. Сайманы дагы сайып, үйдү дагы тазалап дегендей. Анан кийин тойлорго барып ырдап да коет экенсиз. Рахмат. Рахмат. Сиздер да ушинтип адамдын болгон кичинекей бир өнөрү болсо деле ошону көркөмдөй алып чыгып, элге тааныштырып, жан дүйнөсүндөгү биздин эми жан дүйнөбүз чыгармачылык эле эмес, бул дагы чыгармачылыкка кирет да, кол өнөрчүлүк деле чыгармачылыкка кирет. Муну деле чыгармачылык менен илгерктен эле баягы ата энелерибиз, ата бабабыз, энелерибиз колдонуп келген, колдон колго, муундан муунга өткөзүп берип атат. Анан биз жүн туткандан баштап ошо апамдын таасири көп да буга. Баягы мынтип жомоктогудай айтып койчу. Ким жүндү жакшы майда тытса, анан кийин чоң тазиктерди берип койчу алдыбызга. Ошо тазик менен өйдө боюңар менен тең келгенче тытсаңар, Алла Таалам астыңарга бир алтын бир шууру таштап коет экен, ошону кимге түшөт экен деп бизге ушундай кылып жомок кылып койчу экен да, көрсө, азыр ойлосом. Анан жана айтпадымбы, балдардын дүйнөсү бул аябай таза да, биз таза дүйнө, анан жанагындай жомок кыял менен жашайбыз да. Анан бул жомокту айтып берсе, аны биз чыңгайландырабыз. Чыңгайландырып, жомок жүрөгүбүздө жашайт да. Анан жанагынтип Алла Таалам каяктан көрсөтпөй туруп шууру салып коет экен десе, биз ишенип, аябай тим эле жүндү аябай тытып, анан аны шырдакка колдонот, ала кийиз кылат апам. Анан ошо мындай кылып тазиктен өйдө көздөй нуутуп тытып, биз үй ичибиз да, чын аябай көп тытабыз да. Ошондо да дагы көбөйткүлө анан түшөт. Азыр карабай калат. Кимдики көбөйүп өзүнүн бою менен тең болгондо анан
шуру чыгат алдыңардан деп койчу да. Анан баары биздики ушундай бийик болуп калганда, апа бийик болуп калганда жүндү көбөйтүп коелук дегенде эле жүндү мындай алып туруп анан көрсө мындай алып атканда эле акырын салып коет экен да апам шуруну. Мен эми ойлоном да, бирден эле аппак шур салып коет. Анан же кызыл шур салып коет. Анан ошону карап эле анан мына сенден чыкты мына. Анан берки кичинекей бөксө туткандардыкын сенден чыкпай калды, эми сен дагы аракет кыл, дагы көбүрөөк тутсаң, анан сен майда тут, анан таза кыл десе, анан алар да аракет кылат. Балдарды ушундай нерсе менен шыктандырчу да эмгекечи. Анан шырдактарын жымына жасатчы. Улам боек кылдырчы, боеп туруп анан кайра. Азыр ошол нерселерди жасап жатканда эстейсиз болуш керек ушуну кичинекей. Эстейм, аябай эстейм. Ал шырдак эле эмес, бизге сайман да сайдырып койчу. Өзүңөрдү кийин өзүңөр мындай оокатыңарга тың болушуңар керек деп. Анан азыркы заман эми башкача болуп калды. Башкача болгон күндө деле баары бирок улуттук адасат, улуттук өнөр өлбөйт экен да, баары биз ошону сакташыбыз керек деп ойлойм. Кийинки муундарга биз улам үйрөтүп, эгер ошого кызыккан адамдар болсо, улам үйрөтүп, колөнөрчүлүктү деле калтырып кетиш керек. Из айтып коет эмеспи, бул жашоого келгенден кийин кандайдыр бир жөн эле жашап кетпестен из калтырып кетиш керек депчи. А бул нерселер менен сиз албетте из калтыры аласыз. Мен антип айтыш кыйын. Биз эми баягы чоң дарыянын бир тамчысы дегендей кандай кыйын адамдар бар биздин доордого чейинки мына ааламга белгилүү болгон чыгаан адамдарыбыз көп да. Ардактуу телегөрүүчүлөр, эми кезек биздин тамагыбызда бушуп калган болуш керек. Ошол жака өтүп, биздин ардактуу телегөрүүчүлөргө көрсөтөлү кандай даамдуу болуп калды. Бирок мага жыттанып атат. Бул жактан эле алыстан эле аябай өзүм дагы жегим келип баштады. Келиңиздер анда ошол жака өтсөк анда. Ардактуу телегөрүүчүлөр, кезек биздин тамагыбызда бушуп калган экен. Даамданбасам дагы жыттанып атат, буркурап. Аныктан мына келип караңыздар, жакшылап телевизордун жанына келип. Себеп дегенде муну бир көргөндө арманда, 100 көргөндө арманда дегендей. Ал эми азыр коостойт экенбиз, Өрдөктүн оозун сайын мынакей. Жыландын башын тажысын мындайча айтканда азыр коостойт экенбиз. Атайын сабистен кесип алып, тоголок кылып кесип, бат эле убакыт, буга кичине убакыт эле сарпталат окшойт жасалган атайын. Бул ошондо тажысы болуп калабы? Бул эми илгертеңне чоң энелерибиз, жеңелерибиз, апаларыбыз жасап келген тамакты жана кандай конок келсе да ар бир үйдөн эми конок алышчу эле го илгери. Ооба. Ошондо ичегилерин эми кооздоп, азыр эми эмнени гана жасашпайт бага. Ташбакага чейин жасашат экен азырчы. Жана карындарынчы. Атайын, Ооба. Сиз да билесиз да жасаганда. Ооба, илгертен эле жасашат экен да анын баарын. Ошон үчүн илгертен жасап келген үчүн окшошот да. Бирок көптөгөн айымдарыбыз мындай нерселерди үйүнөн жазбайт болуш керек. Мисалы, алар үчүн сиз айткандай жандай жомоктогудай эле болуп калат болуш керек. Жомок депчи. Эми кызыккандар жасайт эле. Үйдөн, Ар бир адам өзүнөн эле да. Фантазияга өзүңүздүн кандайдыр бир ички жан дүйнөңүздө болгон нерселерди да кошумчалап койсо да болот экенден да. Баардык эле ишти ошо жан дүйнөсүнөн эле өзүлөрү кооздоп ушинтип анан жасап келип анан ошончо муунга өткөзүп берип атышкан болуш керек. Жакшы. Тажысы даяр болду. Быйыл жылаан жылына байланыштуу жылаан жасайын деген кез. Аны деле ойлогон жокмун баягы. Оюма неме түштү да баягы. Оригинальный тамак деп айтпадыңыздарбы? Мен аш жасап берейин дедим. Эми иштеги адаммын, жумуштан келем анан ушул күндө убакыт бөлүп атат. Неме жасап берейин дедим. Батыраак деп. Десем, жо оригинальный тамак болсун деп кыздар. Аш жасалып калган деди. Биздин телегөрүүчүлөрдүн эсинде калат болуш керек. Мындай нерсе баардык эле инсандар жасай бербейт. Бирок бат эле жасалды, көрдүңүз. Ооба. Мен да буйруса үйгө баргандан кийин кечке маал отуруп алып, жасаганга аракет кылып көрөйүн.
эгер жакшы жасап калсам сизге айтып коем кабарда. Жакшы. Телефон чалып Ооба, жакшы болду деп. Окшошпой калса сурап турушум керек окшойт. Эмди кезек оозуна келип калган экен, э? Тили да чыгып калды. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин тамагыбыз да даяр болду. Андыктан баарыңыздардан таңкы кутман таңыңыздар таттуу жана кечке чейин дем күч менен жүрсүн. Тамагыңыздар таттуу болсун. Тамагыңыздар даамдуу болсун.